Ырчы теле алып баруучу Зарина Хасанова сексуалдуу, сулуу, жагымдуумун дейт. Айымдар ар дайым сулуу болууга аракеттенип, ар түркүн кам көрүшөт эмеспи? Бүгүн биз шоу-бизнестин жылдыздуу ырчы айымы Зарина Хасанованын сулуулук сырларын ачууну туура көрүп, кепке тарттык. Зарина айым, келбетиңе кандай макияждардын түрлөрүн коесуң жана кантип кам көрөсүң? Биз чыгармачыл инсандар болгондуктан клип тарттырууда, сахнага чыгаарда ар дайым келбетибизге макияждын болгон түрлөрүн коюп жүрөбүз. Келбетибиздин келишимдүү болушу туура тамактануудан көз каранды. Эгер биз туура тамактанып, витаминдерди кабыл алып, спорт менен машыксак, сөзсүз түрдө терибизге жакшы таасирин тийгизет. Келбетиме өзгөчө деле кам көрбөйм, болгону гана күнүмдүк бет тазалоочу, майлоочу каражаттарды колдонуп турам. Пластикалык хирургдарга кайрылып көрдүңүз беле? Негизи пластикалык операция жасаткандарга түз эле көз караштамын. Анткени автокырсыкка кабылып же териси күйүп, ар кандай жарааттарды алган адамдар барып кайрылып, терилерин оңдоп жасатып алышса болот. Көпчүлүк косметологдор менин оозумду көрүп, пластикалык операция жасаткансыңбы деп сурашат. Аларга дайыма жок деген гана жоопту берем. Жасалма косметикалык каражаттарды кайсы учурда пайдаланасыз? Мисалы, концерттерде, съемка учурунда, телеге чыкканда дайыма колдоном. Анткени камера адамдын сулуулугун жеп коет. Ошондуктан кошумча жасалма косметикалык каражаттарды колдонуп, сулуулаганга туура келет. Жашоодо сулуулуктун стандарттары барбы? Сиздин пикириңизде ал кандай? Француздардын сулуу эмес айымдар жок, бир гана өзүн карабаган айымдар бар деп айткандарына толугу менен кошулам. Анткени ар бир айым өзгөчө бир сулуу. Сулуулуктун толук стандарттары бар деп өзүм жактырган актриса Рената Латвинованы айта алам. Ал эми калың катмарга сиңип калган 90-60-90 деген стандартта кездешерин билем. Өзүңүздү сексуалдуумун деп ойлойсузбу? Ооба, өзүмдүн дене мүчөмө абдан ыраазымын. Сексуалдуу, жакшынакай, сулуу экенимди сезем. Мен өзүмө жагам, өзүмдү жакшы көрөм. Косметологдордун кызматынан пайдаланып турасызбы? Бир жылда 3-4 жолу косметологко кайрылып турам. Алардын кызматынан көп учурда пайдалангандан качам. Анткени үй шартында эле өзүм кам көрөм. Күнүмдүк макияжыңыз эмнеден турат? Күнүмдүк макияжым пудра, туш, эрин боегучтордон турат. Ал эми эл алдына чыгаарда тоналдык крем, пудра, карандаш, румяна, ачык түстүү эрин боегучтарды колдоном. Массаж жасатканды жакшы көрөсүзбү? Массажды абдан жакшы көрөм. Бир жумада бир барып, денеме массаж жасатып келсем деп жакшы эле кыялданам. Тилекке каршы ишке ашпай калып жатат. Жакында курбума салонго барып, бекер кызматтан пайдаланып келүүгө чакыруу бердим. Бирок өзүм качан барам деп кайгырдым. Сулуулук сырларыңыз барбы? Өзгөчө деле эл билбеген сырларым жок. Болгону гана дайыма жатаарда макияжды тазалап, бетти таза жууп, ар кандай маскаларды колдонуп туруу керек. Кандай мырзаларды жактырасыз? Мага жакшы мамиле кылган чыныгы мырзалар жагат. Сүйлөгөн сөзүнө ишенимдүү, билимдүү, жылдыздуу, адамды өзүнө сөзү менен тарта алган боорукер мырзалар менин жүрөгүмдү багынта алышат. Маалымат булагы Nazar News сайты, макаланын автору Аружан Булекбаева.